Саламатсыңарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин коногубуз урматтуу Жыпар эже, Жыпара Керималиева, врач, дерматолог, медицина илимдеринин кандидаты. Кош келипсиңер. Рахмат. Биздин көтөрө турган темабыз азыркы убакта көп кездешкен псориаз оорусу. Псориаз оорусу бул көп бир гана физикалык дарт эмес, бул деген дагы социалдык да илдет деп эсептелет. Ошондуктан биз ушул псориаз тууралуу көбүрөөк кененирээк маалымат угалы сизден. Рахмат. Мен айтып берет элем. Мгм. Азыр сиз айткандай туура, бул псориаз оорусу өтө кеңири тараган. Дүйнө жүзүндө өтө кеңири тараган оору. Мейли жерине, жашына, улутуна же жынысына карабай, бардык жерде ушундай өтө кеңири тараган өнөкөт тери оорусу деп айтса болот. Дүйнө жүзүндө бирдей тараганбы же кээ бир жерлерде көп, кээ бир жерлерде азыракпы? Мындай алганда бардык жерде бирдей эле тараган. Мгм. Э, Демек бул Мисалы, социалдык деңгээлге жараша эмес турбайбы? жок, социалдык деңгээлге жараша эмес. Мисалы ошол эле инфекционный оорулар, экономикалык өлкөсү өтө төмөн өлкөлөрдө инфекционный оорулар көп кездешет. Ал эми псориаз оорусу болсо бүт дүйнө жүзүндө кеңири таралган. Мисалы алсак, бул ооруну императордун оорусу деп айтылган, же болбосо биздин замандаштарыбызда ошол эле Иосиф Виссарионович Сталин ооруптур, же болбосо эң дүйнө жүзүндө бай адам Рокфеллер ооруптур Американын, же болбосо ошол эле Англияда эң белгилүү адам Черчилль ооруптур. Азыркы кезде болсо мына мисалы көпчүлүк жаштар билет, Ким Кардашьян ушул оору менен ооруган экен. Ушул Рокфеллер ооруп кыйналып жүргөндө айтыптыр, ким бул ооруну таап, дарысын тапса, мен ошого алтындан бюст коет элем, же болбосо жана Нобель премиясынан да ашык ушундай премия берет элем депчи. Кызык маалымат. Ушундай оору экен да, бул оору өтө эле кеңири тараган. Псориаз оорусу кандай оору деп? Ошо негизи псориаз статистика жөнүндө бир аз маалымат берип кеттиңиз. Мгм. Эми ушул кандай жаралышы же болбосо этиологиясы эмнеде, Мм. кантип пайда болот, кимдер бул ооруга дуушар болот, ошол маалымат Жакшы. Деги эле псориаз оорусу мындай айтсак, медицина тили менен аутоиммундук оору деп саналат экен азыркы кезде. Анткени баягы аягына чейин изилденген эмес. Немец окумуштуусу, мисалы, Ауспиц деген немец окумуштуусу өмүр бою ушул ооруга өзүнүн баягы арнап ушул ооруну изилдептир дагы акыр аягында айтыптыр, бул оору деген эмне мен билбейм депчи. Анткени ар кимдики ар кандайча болот экен, келип чыгышы да ар кандай болот экен. Аутоиммундук болгондон кийин, демек, бул жерде генетикалык фактор болушу мүмкүн. Бирок генетикалык фактор десек, мисалы, атасы ооруса же апасы ооруса, балдары баары тең таза болуп төрөлүшү мүмкүн экен. Же 5 баланын арасынан бирөө оорушу мүмкүн экен. Бирок баягы эмнелер ошого себеп болот? Триггерный факторлор деп коет, триггерный факторлор. Биринчи иретте ошол мисалы генетикалык фактор деп коелу, менин генимде ушул отурат деп коелу. Бирок ошону баягы козгош үчүн, баягы пусковой механизм болуш үчүн ошо триггерный факторлордун бирөөсү бул вирустук оорулар экен. Ошол эле грипп, өтө оор өткөн грипп оорусу, же болбосо ошол эле ангина оорусу, стафилококк, стрептококк оорусу күчөтүшү мүмкүн экен. Жана дагы баягы туура эмес жашоо образы деп коебуз, майлуу тамак жеп, ачуу тамак жеп, же болбосо алкоголь ичимдиктерин, аракты көп ичкендер ошолордуку баягы пусковой механизм болушу мүмкүн. Ашыкча вес, ошондой эле кошумча оорулар, ошол эле гипертония, сахарный диабет, же болбосо ушул оорулардан кийин ал дагы башка ооруларга түрткү болушу мүмкүн экен да, жана эле сахарный диабетке же башка ооруларга. Жана бул оору менен ооругандар ар дайым баягы жашоо, качество жизни деп коет. Чынында баягы мисалы өпкөсү ооруса же бөйрөгү ооруса адам баягы
башка жерге барып сүйлөшүп билгизбей жүрө бериши мүмкүн. Бирок тери адамдын күзгүсү да. Мгм. Ошон үчүн терисине эң биринчиден баягы кичинекей кичинекей бир бүртүк чыгат. Мгм. Бул негизги псориаздын белгисин айтып кетейин, же болбосо симптом ауспица дейт экен. Жанагы ауспиц деген Мгм. окумушту жазып кетиптир да. Бир кызыл бүртүк чыгат. Ошол кызыл бүртүк чоңоюп отуруп, кызарып, кычыштырат. Бул негизги симптомдордун бири, кычыштырат дагы. Ошол бүртүктүн үстүндө ап-апак какач пайда болот. Мгм. Ошол какач баягы ушундай жалтырап турат. Анан бүт денесине тарайт. Эгерде ошондой баягы кандай десем, шарт түзүлүп калсачы, острый фазасы болот. Ошондой эле оорунун көбүнүн эле бир 3 баскычтан турат эмеспи. Биринчиси баягы өткүр чагы, острый фаза. Мгм. Андан кийин ал баягы өтүп отуруп, баягы жакшы бир адам өзүнүн баягы эмесине келсе, кандай десем, шарты жакшыраак болсо же дарыланып аткан маалда ал стационарный стадия жакшы болот дагы, андан кийин ал бара бара ремиссия фазасына өтөт. Же болбосо баягы жакшы болуп калгандагысы да. Мгм. Ошол ремиссия фазасы биз өйдө айтып кеттик, бул оору өнөкөт депчи, хронический течениясы. Ремиссия фазасы көбүрөөк убакыт болсо анда жакшы. Кээ бирөөнүкү 1 жыл болот, кээ бирөөнүкү 10 жылга чейин деги эле козголушу Билинбей жүрө берет. билинбей жүрүшү мүмкүн экен да. Анда бул адам баягы өзүн жакшы сезип, кадимкидей эле баягы социумда кадимкидей эле жүрөт. Бул кандай бир адамга эме алып келет, баягы кандай десем, жабыркатат десем, жанагы кызыл бүртүк бүт денеге жабыркап чыгат. Мгм. Өзгөчө тиги колдун мынабу үстү жактарына чыгат, латеральная поверхность дейт. Өзгөчө жана муундар, чоң муундардын Тегерегине. тегерегине чыгат да. Ошол жерде тиги псориатический бляшка деп коет. Ушундай Мгм. кетпеген бир жара сыяктуу болуп чыгат. Эми ар кимдики ар кандай. Адам деген биз ар кандай жаралганбыз да. Бирөөнүкү кургак болот. Ал эми өтүшүп кеткен кезде кээ бирөөнүкү туура эмес дарыласа же башка оорулар болсо анда суулана баштайт. Мгм. Бул кезде баягы адам өтө кыйналат, кычыштырат, бүт денеден баягы шыгырап эле тиги эме жана какачтар түшүп турат. Эң биринчи башталышы эми баягы чачтан башталат көбүнчө. Чачындан башталып, көбү ойлойт, бул себорея же какач экен депчи. Мгм. Бирок ошо псориаздын башталышы көбүнчө ушу чачтан башталаары эми илимге белгилүү. Оорунун түрлөрү болот. Кээ Формалары. бирөөнүкү формалары, кээ бирөөнүкү кышында пайда болот, Мгм. кээ бирөөнүкү жайында пайда болот. Кээ бирөөнүкү аралаш деп коет, смешанная форма. Мгм. Кышында пайда болгондордукун пациенттер өзүлөрү билет. Ой, жай чыкса эле барып загорать этем, меники жакшы болуп кетет дейт. Ал эми жайкылар болсо аракет кылыш керек. Күнгө чыкпаганга, күч өтпөгөнгө аракет кылыш керек. Мгм. Айтмакчы ушул жана пусковой механизмдин бирден бири бул күнгө күйүү. Кээ бирлер обу жок күнгө күйүп, күйгүзүп алган учурларда Мгм. бул оору күчөшү мүмкүн. Өзгөчө ушу псориаз оорусуна дагы айтып кетет элем биздин пациенттергечи, өтө күнгө күйгөнгө болбойт. Эртең менен бир аз күйүш керек, кечинде күйүш керек. Күн чак тийип турганда күйгөнгө сунушталбайт. Мгм. Деги эле Кыргызстан тоо аймакта жайгашкан эмеспи? Анан күндүн дагы нуру ушул Кыргызстан аймактарына катуу тиет да. Анан Ооба. ошондуктан балким биякта күндүн нуру андан дагы агрессивныйраак болобу дейм да. Ооба, бул дагы туура. Бирок адам ушу ооруган адам өзү билиш керек да, анан жана доза менен аз-аздан Мгм. күйүш керек да. Мисалы бир күнү 10 мүнөт, 5 мүнөт ушундай кылып күйсө баары эле жакшы Мгм. болот. Тамакты деле ошондой Деги эле көп кабыл алса. оорулар ушу ысытканды жаман көрөт да. Көп оорулар Мм. анан ооруп баштаганда же воспаление деп коет эмеспи? Ошондо Ооба. ысый турган болсо, анда ошо оорусу күчөй турганга мындай Мм. эме жол берет да. Жол берет, таасир берет, Дагы бир айтып кетким келет биздин көрөрмандарга. Ушул псориаз оорусу мынакей өнөкөт дедик, Мгм. Өзгөчө мынакей бул илимге да белгилүү. Эң кичине кезинде көбүнчө кыздар ооруйт.
кыз бала ооруйт. Ал эми улуу жаштан баштап эркектер ооруйт. Бирок эркектердики өтө баягы кандай десем, өткөр, тяжелый формада өтөт. Мгм. А, Анан айтып кетерим, эгерде ушул жаш бала же кыз жумушка орношоордо, үй бүлө кураарда, эгерде ушул ремиссия убагында жакшынакай жүрсө дагы өзүнүн досторуна, жумушуна баарына ачык айтыш керек. Менин псориазым бар, менин ушундай тери оорум бар деп ачык айтып, баарына айтып коюш керек. Анткени адам деген бул жугуштуу го деп ойлошу мүмкүн дагы, Мгм. баягы терс мамиле болушу мүмкүн. Бул оору эң негизгиси жугуштуу эмес. Деги эле Коркпогой эле, жугуштуу, жүрө коркпош болот. керек. Ошон үчүн баягы мен айтып кетпедимби, Ким Кардашьян баарына тең мына азыр чечинип алып көрсөтүп атат. Мына менин оорум ушундай деп. Мгм. Эми бул баягы жылдызбы, ал өзүнө ошондой позволять эте алат экен. Бирок мен айтып кетким келет, биздин ушул пациенттерге, псориаз оорусундагыларга өтө баягы кайгыга чөгүп, бул оору менен өзү менен өзү жок болуп кетпеш керек, өзүнө кирип кетпеш керек. Бул оору менен баягы бир кандай десем, бир келишимге келип, кайсыл убакта меники күчөдү болду экен. Мүмкүн мен айтып кетчи, аябай капаланганда стресс бул Мгм. негизги фактор оорунун күчөшүнө. Мгм. Ушу капаланган күндөрү өзүнүн өзүнө колуна алып, жок, мен бүгүн аябай капаландым. Эртең, бүгүн менин оорум күчөшү мүмкүн деп ошол күнү алдын алуу зарыл. Дагы бул айтып кетмекчи, бул псориаз оорусу антибиотиктерди кабыл алуу, бул жана Ауспиц айтып кеткен. Эгерде антибиотикти кабыл алсаң, анда псориаз бүгүн пайда болот депчи. Мгм. Ошон үчүн мисалы грипп ооруп болуп калды, эми андан сактаныш кыйын, туурабы? Же болбосо ангина болуп калды. Ошол эле замат баягы чайкап, антибиотиктерге жеткирбей дарылануу керек, алдын алуу керек. Андан тышкары ошол эле диета. Мисалы кээ бир мен ушул псориаз оорусу менен көп жылдары ушу пациенттерди дарыладым. Өзгөчө мынакей жаш эркек балдар баягы ооруга алдырып, мен эле оорулуумун, менден башка эч ким ушундай баягы страдать этпейт дегендей болуп депрессияга түшүп кетишет. Бул анда өзүң аңга түшкөндөй болот. Ошон үчүн баягы алкоголь ичимдиктерин же башка эмелерди токтотуп, өзүн өзү кармоо керек. Дагы жана диетага дагы отуруу эң жакшы. Мгм. Демек, бул пациенттер бир гана дерматолог, венеролог эмес, психологко дагы муктаж турбайбы? Ооба, психологко да муктаж. Бирок бул оору жалаң эле тери оорусу эмес. Буну системный оору деп айтылат Мгм. медицинада. Анткени эмне үчүн баягы тери доктору муну менен дарылайт? Анткени эң биринчи элементтери териде чыгат. Бирок бара бара ал болсо баягы туура эмес дарыласа, өзүн өзү дарыласа, деги эле туура эмес дарылагандар жана псориатический артрит деп коет. Чоң муундар, кичине муундар бара-бара ошого өтүп кетет дагы. Анда ооруну дарылоо да кыйыныраак турат. Ошондой эле бунун баягы осложнениялары деп коет. Ошол артриттен тышкары псориатический артроз тышкары дагы эритродермия деген формасы бар. Эритродермия деген формасы бүт дене эч жер калбай кызарып, шишип чыгат. Бул осложненный формаларына өтөт. Ошондой эле осложненный формаларына цумбуша деп коет, жана алаканы же болбосо таманы ириңдер чыгышы мүмкүн. Бул формага жеткирбеш үчүн оорулуу ремиссия убагында дагы сөзсүз врачка кайрылыш керек. Азыркы кезде медицина баары бир бул оорулуу белгисиз болсо дагы көп баягы маалымат топтолуп, врачтар бул ооруну дарылоого мүмкүнчүлүктөрү бар. Мгм. Ошондой эле менин эсимде азыркы күндөгүдөйчү консилиум, врачтардын консилиумуна бир
50'лөргө чамал аял келди. Келип, өзү бир чоң кызматта иштеген аял экен. Келип, мына мага менин врачым псориаз деген диагноз койду. Мен мурда эч качан ооруган эмесмин. Менин тукумумда да болгон эмес дейт. Эмне үчүн деп ушундай консилиумга келди. Ошондо менин мугалимдеримдин бири, ал кезде мен баягы ординатурада окуп жүргөм, андан бери көп жыл өттү. Мгм. Ошол врач эмнегедир баягы күмөн болуп, аны жугуштуу оору, сифилис оорусуна анализге жиберген. Мгм. Көп өтпөй эле мына жана микрореакция деп коет, бир 30 мүнөттө, 1 саатта жасала турган анализге жиберди да, ошо 1 сааттан кийин ушул сифилис оорусу аныкталды. Демек, бул оору көп инфекциялар, мына өйдө айтып кеткендей эле бактериялар, вирустар дагы өбөлгө болот экен түзүүгө. Мгм. Ошон үчүн бул ооруну оорулуу келгенде эмнеге күчөдү? Мүмкүн менин тиги жана ичеги курттар кошулгандыр. Мүмкүн менде бир инфекция болгондур. Мүмкүн менде тиги сахарный диабет болгондур же дагы башка деп комплекстүү изилдөө сөзсүз керек. Мгм. Жана дагы бул пациенттер өзүнө баягы жаккан, сөз өткөн, бири-бирин түшүнгөн доктор менен дос болуш керек. Ошол менен Мгм. өзүнүн оорусу менен дос болуш керек. Ооба, айтуу кыйын, дос болуш керек деп. Бирок ала жок, мындан дагы катуу оорулар бар. Мисалы айтып көрсөк, башка эле оорулар, ошол эле сахарный диабет, ошол эле гипертония, Өнөкөт оорулар. өнөкөт ооруларга кирет Андан башка толгон токой оорулар, азыркы заманда тем более көбүрөөк оорулар болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен айткым келет, ушул ооруларга эч качан чөкпөш керек, багынбаш керек. Дайыма ошо менен баягы сүйлөшүп, Мгм. Урушпай урушпай, ошо менен баягы мамиле түзүш керек мамиле туура эле. түзүш керек. Туура айттыңыз. Биз айтып кеттик, жанагы формаларын да жакшы тактап кеттиңиз. Анан ушу диагностикага келгенде сиз көбүнчө учурда жанагы клиникалык диагностиканы айтып кеттиңиз да. Ушу Ооба. көрүнүштөрүн, анан кийин башка дагы кошумча оорулар болгондорун айтып кеттиңиз. Анан сизге айта турган сурай турган суроом, ушул керектүү бир инструменталдуу изилдөөлөр болобу? Мисалы үчүн МРТ же КТ же рентген. Экинчисинде лаборатордук изилдөө болобу? Ошо лабораториялардын ичинен мага ошо кызык болгон бул генетикалык тесттер барбы? Мгм. Ушул мисалы үчүн генетика куйт деп атпайсызбы? Алдын ала ушундай болушу мүмкүн, бирок болбой деле калышы мүмкүн. Бирок Мгм. ошондой предрасположенность деп коет эмеспи? Ошондой барбы менде же жокпу? Ошону билсе болобу? Атайын Мгм. бир тесттер барбы? Бир ген мисалы үчүн чыкты беле деп. Рахмат. Диагностика жасаш үчүн дерматолог врачынын эң биринчи прибору бул көзү, опыты. Ошондой эле дерматоскоп деген аппарат бар. Ал дерматоскоп менен ошо өзгөчө жанагы симптом ауспица ошолорун көрсө болот. Бул андан кийин дагы эгерде дифференциальный диагностика болуш үчүн же башка оорулардан окшош оорулар дерматологияда өтө көп. Розовый лишай жибера дейт. Же болбосо ушул ооруну, псориаз оорусун дагы чешуйчатый лишай дейт. Лишай деген сөз эле баягы жугуштуу деп ой келет да, бирок бул Мгм. жугуштуу эмес. Бул эски аттары да, эски аттарынын бири. Гистологиялык метод менен ошол жерден кесип, биопсия жасап, гистология дагы ушул диагнозду тастыктайт. Бул гистологиянын кандайча далилдесе болот? Нормада тери мисалы бир 28 24 күндө баягы тазаланып, улам теринин катмарлары өрчүп өнүгүп турса, бул псориаз оорусунда көп болсо бир 3-4 күндө улам баягы жаңыланып турат дагы. Ошонун негизинде гистологиялык баягы заключение чыгат.
Дагы кандай суроо бердиң эле? Унутуп койдум. Лаборатор. Лаборатордук. Ал эми лаборатордук диагностика боюнча атайын ушул псориаз оорусу боюнча лаборатордук диагностика азырынча жок. Бирок баягы өзгөчө буурдун иштелишин дагы буур эгерде жанагы липиды, фактор липидов дейт ЛДЛ, HDL деген факторлор бул жерден өзгөрүшү мүмкүн. Ошондой эле гепатит оорулары мен өйдөгүдөй айтып кеткендей, көп инфекцияларга бул жерден баягы методом исключения анализ, комплекстүү анализ тапшыруу керек. Сиз айтып кеткен азыркы жана генетикалык жактан менин болочок балам ооруйбу же оорубайбы деген азыркы күндө дагы изилдөөлөр бар, анализдер жасалып атат, бирок баягы толугу менен спецификалык анализ чыгарып бере албайт азыркы күндө. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Эми бүт баарын диагностикага чейин айтып келдик. Эми ушул дарылоого келе турган болсок, бир гана ушу терини дарылабастан, демек ички органдарды да дарылаш керек турбайбы, э? Ооба, азыркыдай айтып кеткендей, биринчиден обследование жүргүзүш керек. Эгерде мүмкүн бир микроэлементтер, витаминдер жетпесе, анда ошолорду кабыл алыш керек. Андан тышкары териде жана өткүр убагында сөзсүз гормон менен кремдерди колдонуу сөзсүз колдонуш керек. Кээ бир пациенттер жок мен колдонбойм дейт, бирок анын баскычтары өтө күчөп кетиши мүмкүн. Өткүр убагында жана бир этап менен сөзсүз алыш керек. Керек болсо даже системный гормондорду доктор назначить этет. Баягы ал эми көбүнчө ошо бетаметазондун кремдери колдонулат. Ошол эле гормональный капельницалар жасалат, эгерде ага муктаж болсо. Ошо эсимде да, мен дагы ортопед катары ушу көп пациенттерди көрөм, бирок ушул псориаз менен дагы келишет бизге. Псориазический артрит деп сиз айтып кетпедиңизби, ошондой чоң муундар, көзгөчө тизелер мындай шишип турат да. Анан улам келген сайын эле бир жума өтөп, 2 жума өтөп анан кайра эле шишип кетет да. Анан кайра улам эле келе беришет да. Алар ушу ичине гормон сайсак деле, местный гормон болсо деле, ал убактысы өткөндөн кийин бир аз жардам берет. Башында сайганда мисалы үчүн 1 ай, 2 айга чейин жок болуп калат. Андан кийин улам жасаган сайын алар азайып анан такыр эле таасири жок калганга чейин келишет Эң да. жакшы. Бирок биринчи айтабыз, сиздердин биринчи негизги дарыгериңиз бул системный доктор, же болбосо ревматолог, же болбосо ошо дарылай турган, псориазды дарылай турган дарыгер Врач, дейбиз да. дарыгер. Туура. Мына азыр айтып кеттим, жанагы антибиотика терапия буну күчөтөт депчи. Ошон үчүн өтө абайлап бул жерден өзгөчө антибиотиктер жана эле цитостатиктер да күчөтүшү мүмкүн. Бирок эгерде показания болсо, айла жок, анда назначить этебиз да. Эгерде инфекция менен Ооба. псориаздын ортосунда Ооба. тандоо Туура. бар болсо, конечно, инфекцияны биринчи жоготуш керек, э. Ошондуктан бирок мен ойлойм ошо иммунитеттин жакшы болушуна биздин ичегидеги бактериялар аябай маанилүү да. Ошондуктан биз антибиотик ичкенде ичегидеги бактериялар өлөт эмеспи? Алар Ооба. ошо жабыркаганда иммунитеттин өзгөрүшү болгондуктан анан кийин биздин терибизде жанагы псориаз өркүндөп кетиши мүмкүн. Кетиши мүмкүн, туура. Ошондуктан антибиотик менен чогуу көп врачтар, баардык эле врачтар биринчи күн эмес, экинчи, үчүнчү күндөн баштап уже жанагы пробиотиктерди бере башташат. Ооба, туура. Мен бул боюнча өзүмдүн мнениямды айтып кетейин. Мисалы айтылат да, баягы туура тамактануу деп. Мен орус тил источниктерден окуганда алар айтат да, мурда биз кисломолочныйды көп иччү элек дейт. Же болбосо жана туздалган бадыраң, квашеный капуста ушулар ичи карында жана сиз айткандай микрофлорасын оңдоп турат эле депчи.
Ал эми биз өзүбүздүн кыргыз тамактарды алсак, мисалы, ошол эле бозо, айран, чалап, деги эле толтура биздин тамактарыбыз бар го, ошолор жана микрофлораны баягы ичеги ашказаныбыздын флорасын, же флора дегени эмне? Өсүмдүк, ошол толгон токой микробдор бар да, ошолорду, пайдалуу микробдорду баланс жасап тура турган. Ал эми азыркы тамактар ошол эле фастфудтар же болбосо жанагы ичимдиктер, Мгм. ошолор бузушу мүмкүн. Албетте, бул натуралдуу продукт Ооба, сөзсүз түрдө ичимдиктер деп жакшы. мен эми баягы эме кылып айтып атам, ичимдик бул да тигил да, бирок Алкоголь. атын айтып эле айтсам болот, эч кандай эме жок. Фанта, кола, спрайт деген ичимдиктерди өтө эле зыян келтирет ден соолукка. Же болбосо чет өлкөдө сода деп коет эмеспи? Сода. Сода да, Ошо сода. содовый деп ошол деги эле алардын зыяны аябай көп. Дарылоо ыкмаларын эми атап өттүк. Аябай эле көп ыкмалар бар экен. Бир гана дерматолог эмес, башка дагы адистерде дарылайт экен бул илдет бул илдетке дуушар болгон адамдарды. Анан азыр ушу профилактикага келе турган болсок, же болбосо сиз айтып кетпедиңизби башында ушу ремиссияга көп 10 жылдап болушу мүмкүн депчи. Ошо, конечно, ремиссия деген бул мындай дени сак адамдай эле болуп жүрүшөт да. Ошо ремиссия болуш үчүн өзүн кандай алып жүрүш керек, ремиссияга кантип кириш керек. Азыр ооруп жүргөн адамдар бар болушу мүмкүн биздин көрөрмандардын Ооба, арасында. ооба. Ошолор мисалы үчүн мен ремиссияны каалайм, мен эмне кылайын, ушу жашоомдо эмнени өзгөртөйүн деген адамдарга кантип жооп берет элеңиз? Ооба. Мен ойлойм, бул ооруну биздин тегерегибизде, мен өзүм эле туугандарым бар ооругандардан. Анан кийин айтат элем, ремиссия убагында жакшы болуп турган кезде, көңүлүң жакшы болсо, настроениең жакшы болсо, деги эле иммунитет дайыма көтөрүлөт, Мгм. Ошол кезде ремиссия убагында, мен эртең ушул оорум бар эмес беле, мен абайлашым керек деп, ошол күндөн баштап баягы спорт менен, же болбосо баягы физкультура деп коебуз го, физкультура, жөнөкөй эле гимнастикадан баштап, тамак ашты ылгап жеп, жана туура тамактануу, кыймылдоо, эң негизгиси мына мен өзүм жакшы көргөн спорттун түрү тоого баруу, Мгм. Тоого барып өзүн кыйнабай, баягы акырын басып, өзүнүн көңүлүн кунак кармап, үй бүлөдө баягы здоровый обстановка болсо, эгерде стресс болуп турса, ал дагы баягы бул оорунун алып келет да. Ошон үчүн стресстен кээ бир үй бүлөлөрдө мен билем бирөөнү, дайыма үйүндө баягы жакшы обстановка эмес да. Анда мен ошол оорулууга айткамда, сиз эгерде жашооңуз эң биринчи иретте балдарыңыз деп, ал эми аял киши болчу, эгерде ушундай эле обстановка боло берсе, анда сиз ушул стресстен качышыңыз керек депчи. Кийин көрсөм чын эле ал баягы өзүнчө жашап, менин жашоом ушундай баягы өзүнүн нугуна келди, спокойно жашап атам дейт. Демек, бул дагы баягы оорунун алдын алуунун негизги жолу. Түшүнүктүү. Демек буга бир гана адам өзүн эмес, тегеректеп турган туугандарынын дагы Ооба, жардамы керектир го, жардам керек. Эми мисалы ошол эле жумушуна барганда, жумушка орношоордо ачык айтыш керек. Менин псориаз оорум бар. Бул жугуштуу оору эмес. Кааласаңыз интернеттен көрүңүз. Азыркы кезде ал мүмкүн да, Мгм. Бул оору деги эле жугуштуу эмес. Ошон үчүн мен сага эч кандай баягы зыян келтире албайм, келтирбейм дагы. Мен өзүмдүн гана бул проблемам деп баарын айтып коюш керек. Эгерде түшүнбөгөн адам бул ушундай экен десе, сиздин баягы дагы эле баягы көңүлүңүз ооруп калышы мүмкүн. Бул да стресстин алдын алуу бир жолу да. Кайра эле баягы жашоо, сергек жашоо стилине өткөн турбайбызбы? Ушу Ооба, сергек жашоо бүт баардык оорунун негизи турбайбы? негизи. Туура айтасыз. Сергек жашоо мындай карасаң өтө деле кыйын эмес. Мисалы ушул эле псориаз оорусу бир өзүнчө бир азап да. Ушул азапка түшкөндөн көрө сергек жашоо жеңилирээк. Ошон үчүн биз сергек жашоону тандашыбыз керек. Мгм. Бардык оорунун алдын алуу жолу бул сергек жашоо. Мгм.
Андан да тышкары мына өзүңүз азыр суроо бердиңиз, баягы алдын алуу бирден бир себеби бул врачка келип, өзүңдүн баягы ден соолугунун абалын билиш үчүн Мгм. текшерилүү керек, комплекстүү текшерилүү керек. Биринчи байлык ден соолук деп. Эмне үчүн биз мына ден соолугумдан мен акчамды үнөмдөп, м, билбейм, Меккеге барамбы же бир жака барамбы, андан көрө мен ден соолугума өзүмө ошону сарпташым керек. Мгм. Менин ушундай оюм, меники ушундай оюм. Мгм. Эч кандай баалуу нерсе жок ден соолуктан Мгм. башка. Демек, ден соолукту биринчи караш керек, андан кийин башка проблемаларды, башка көйгөйлөрдү чечиш керек экен да? Ооба. Ооба. Чоң рахмат ушу сиздин келип бергениңизге, сиздин ушу баалуу информацияга. Мен ишенем, биздин көрөрмандар ушул биздин айтып өткөн Маалымат. маалыматтардын өзүнө бир пайда көрөт деп. Мен да ойлойм, бир адамга да жардам берсе, мен үчүн бул, биз үчүн Мгм. бул бакыт. Албетте. Анткени биз врачпыз, биз ар дайым өзүбүздүн Мгм. билимибизди ден Беришип соолукка беребиз. арнайбыз. Чоң рахмат.